Автандил Доолбеков, Супер KG порталы. Урматтуу президент, 2012 жылдын 7 апрелинде Бишкекте Аксы жана Апрель баатырларына арналып эстелик ачылган. Ошол эстелик ачылышында сиз Кыргызстандын бийлиги элдин ишеничине таянганда гана күчтүү болоорун унутпасын дегенсиз да. Бирок акыркы күндөрү элге карата көбүрөөк сын пикир, нааразычылык айтып, ал эми башка өлкөлөр, башка сырттагы лидерлер тууралуу мындай ыраазычылык айтчу болдуңуз. Анан ошондо катачылык, кемчилик эмне болуп жатат? Дароо бир мисал келтирсең, мен качан элибизге мисал үчүн Казакстанда экспону мисал кылсак болот жалгыз. Эгерде мен ошончо каражат коротуп уюштурган болсом, мен тытып жеп коюшмак деген билдирүү айттыңыз. Unutpagın, men ошондо журналисттер менен айрым саясатчылар деп аткам. Сен сөздү бурмалап, кимден үйрөнгөнүңдү билбейм, бирок мен сөзүмө жооп берем. Мен суроону аягына чейин койсом. Бирок сен бурмалабай, чын сөз бергенде, чын суроо бергенде, элди алдабай. Мына сени уккан эл айтат, мисалы, момтип Атамбаев элди шыбап атып, өзүңөр шыбап атасыңар. Мына азыр деле мен дагы бир жолу айтам. Мени дароо ар бир сөзүмө жармашкан газетчиктер жокпу же саясатчылар. Мен ошол эле экспого кеткен акчаны карасам, биякта ошо саясатчылар митинг уюштурбайт эле десиң. Сен сөзүңө жооп берип суроо бергенде, суранам сенден. Чындыкты көтөрөлүк да өйдөгөстү. Ошондо элди шыбап атат, комшулардын чоңдорун мактап атат Атамбаев деген. Эмнеге деген калп бул? Уят да мында калпачы. Менин көзүм карап калп айтып атасың. Мен эли менен айлангым келет. Бирок сөздү бузган адам аягында элди бузат да. Sen ошону да ойлоңун да. Ошондо кемчилик кимде болуп атат? Бийликтеби же элдеби? Кемчилик дайыма бийликте болот. Сен аны билбесең да. Билип жүрмүн да. Анан элди бузгандар да болот, сөздү бузуп. Караны ак кылып көргөзгөндөр да болот да. Карапайым элибиз кайран ишенип калат. Момтоп айткан турба Атамбаев. Сагышкандар сөзүмдү бурмаласа. Спасибо. Александр Шашевич. Я хочу перевести для тех, кто не понял. Уважаемые журналисты, я очень не люблю, когда перевирают мои слова. Я очень ненавижу ложь слушать. Я не скажу, что я в своей жизни никогда не врал. Ну, я не скажу про сегодняшние годы, но всегда придерживался принципа и своей супруге в шутку говорил, что человек, мужчина, должен врать только жене. Извиняюсь, может, я не прав. Но давайте не перевирать слова. Оказывается, Атамбаев поливал свой народ и хвалил руководителей других стран. Это, ну я не знаю, что сказать. Парень совсем молодой. Как не стыдно вообще.